Окей, салам достор. Бүгүн биздин биринчи сабак деп айтсам болот. Себеби биз бүгүн китеп менен баштайбыз. Китептин аты English File. Бизде эки түрдүү китеп бар. English File Students Book деген бар. Students Book это разноцветная книга, түстүү, где вы можете полностью информацию найти. Информациянын баардыгы детально Students Book'та болот. Ал эми дагы Workbook деген китеп бар. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн Students Book'ту. Бул Students Book. Китептин эң башында дагы жазылып турат. Students Book деп, бул жерде elementary, биздин уровень elementary. Бул жерде кыскача именно контент бар. Эмнелер жөнүндө үйрөнөбүз, эмнелер камтыган деп. Анан биринчи темабыз бул My name is Hannah, not Anna. Ушуларды үйрөнөбүз. Ал эми экинчи китеп болсо бул workbook. Workbook мындайча айтканда тетрадь да. Сиз ал жерге өзүңүз жазасыз. Бул китеп черно-белый болот всегда. Бул жерде өзүңүз кыскача жазасыз. Эгерде кааласаңыздар, мен группа ачканмын, ошол жака жөнөтүп коем, же болбосо Телеграмдан жөнөтөм. Эгерде интересно болсо жазыңыздар. Бизде киришүү сабак болду. Киришүү сабагын мурунку пятница, бирок мен аны еще не успела в YouTube скинуть. Эгерде калып калдым деп ойлосоңуздар, менин каналымда видеонун именно тамгалар жөнүндө видеону көрсөңүздөр болот. Азыр эмесе биз баштайлы. Биринчи тил үйрөнөрдө 4 нерсе камтыш керек да. Эмнелер булар? Listening, speaking, writing. Биз көбүнчө эле грамматика менен vocabulary'ди үйрөнөбүз да, vocabulary'ничи. Бирок биринчи speaking. Speaking'ди эмне экенин ким билет? Билесиздерби? Сүйлөшүү. Сүйлөшүү. Эгерде сүйлөшүү болбой калса, сиздин угуу жана окуу немеңиз именно skillsыңыз өнүгө берет. Бирок сүйлөшүү речиңиз жок болуп калат да. Ошон үчүн speaking бул эң важныйлардын бирөөсүнө кирет. Андан кийин listening, listening, угуу, listen, слушать, угуу. Мисал үчүн бир иностранец менен сүйлөшүп атасыз дейли. Сиз аны угасыз да, туурабы? Аны окубайсыз. Угуп аны түшүнүү үчүн именно listening skill'ды өрчүндөтүш керек да. Ошондо listening тоже очень важный. Андан кийин reading. Reading бизге эмне үчүн керек? Каждодневно биз көчөдө баратканыбызда бир жерде бир нерсе деп жазып коет, туурабы? Бир жерде табыш үчүн биз окууну билишибиз керек. Ошон үчүн reading skill'ды өнүктүрүш керек. Андан кийин акыркы ким кандай деп билет? Кайсыл skill болушу мүмкүн? Speaking, listening, reading. Writing, that's right. Writing, жазуу. Бир кат жазсаңыздар же болбосо почта менен, email менен сөзсүз не writing, жазуу. Ушул 4 skill'ды ушул китеп камтыйт. Бул именно доказано. Мисал үчүн башка өлкөгө тест тапшырып окууга өтөм десеңиз же миграция кылам десеңиз, Лондон, например, же болбосо на Great Britain, же болбосо Australia, же болбосо Канадага миграция кылам десеңиз, иммиграция. То анда сөзсүз тест тапшырышыңыз керек да. Ал тест тапшырбасаңыз, сизди ал өлкөгө кабыл албайт. Неге? Бул адам келсе, бул жерде иштей албайт. Бул проблема көп жашайт, бизге мындай жаран керек эмес деп сизге сразу отказ виза кылат. Ошол жака барыш үчүн элементарный ушул 4 скилл керек. Хорошо, анда эмесе биринчи бизде listening and speaking. Нургул, please, can you read this? What is written? Read, please. Окуп көрө аласызбы? Speaking, нени окуп көрөйүн? 1.A, бул жерде көрсөтүп атам. Майда болуп көрүнбөйт азыр. Чоң айтайынчы? Look at the pictures. Ошону? Да, чоң айтсаңыз болот. Экран менен, зум менен чоң айтса болот. Сразу эле чоңойот. Look at the pictures. Listen and remember them. Okay. Look at the pictures. Look. Биз ушул китепти үйрөнүп атканда мен сиздерге важный сөздөр жазып берип коеюн. Биринчи. Listen. Угуу, Listen, угуу. Read. Бул сөздөр жазып алыңыздар.
бир заданияны кылып атканда эмне деп жазганын биз түшүнүшүбүз керек да, эмне кылыш керек экенинчи. Ошол заданияны түшүнүш үчүн бир канча сөздөр бар. Listen, read, look, complete, underline, же болбосо circle, же болбосо put, tick or cross деген бар. Tick, cross. Сөздөр чыгып калса мен жазып берем. Андан кийин number, Number бул эмне бизде? Number сандар, Сандар. Бирок этиш болгондо кандай болуп калат? Этиш либо глагол түрүндө болуп калганда. Ставим нумерацию, мындайча айтканда. Ошол учурда бизде number болуп калганда именно нумерация кылыңыз, номер бериңиз дегенге туура келет, эгерде этиш формасында келгенде. Ал эми как noun болуп калса, существительное, бул number, число, же болбосо сан. Listen, read, look, complete. Listen бул эмнели? Угуу. Угуу, туура. Reading окуу. Азыр. Угуу. Read. Окуу. Ушул сөздөр жазып алыңыздар, сиздерге керек болот. Look. Кароо, эмне болуп калат? Смотреть. Смотреть. Кыргызчасын эмне деп койсок болот? Кара. Көрүү. Көрүү. Complete. Complete бул дополнить предложение. Например, на экинчи заданияны көрсөңүздөр, complete the gaps деп турат да. Бош жерлерди толтуруу, мындайча айтканда. Толуктоо экен да, ушунда. Толуктоо. Ушул. Толуктоо. Underline бул подчеркнуть. Именно сөздөрдү выделить и подчеркнуть, да? Кыргызчасын эмне деп койсок болот? Сызуу деп койсок болобу? Сызуу белгилөө, да, мындайча айтканда. Бул биз кыргызчада кээ бир нерселерди мындай обобщенно эле айтып коебуз го, тигине депчи. Бул американцы, англичане мындайча айтканда ар бир нерсеге атып беришет. Мисалы үчүн бир сөздү кыргызчага которгоңузда 3-4 сөз менен которуп калышыңыз мүмкүн да. Ошондой учурлар аябай көп. Ошон үчүн мындай керектүү сөздөрдү мен которо албай калам кыргызчагачы. Circle бул circle кругту дагы түшүндүрөт. Этиш катары алсак округлять. Тегеректөө болуп калабы же эмне болуп калат? Улуктоо, тегеректөө. Именно тегеректөө, округлите деп. Например, кайсынысы туура же ката болсо, туура жоопту округлите. Ошентип коет го, circle the answer деп коет да. Circle the correct answer депчи. Туура жоопту тегеректөө. Андан кийин бизде сейчас Particle of crop. Put коюу деген, put tick or cross. Tick бул галочка, cross бул эмне деп коет? X эмне деп коет бизде? Галочка и X. Белгисизби? Ставить галочку, либо или or илиге кирет, или X. Мындайча айтканда 0 тамга да. X cross. Cross деген X ба? Cross деген X мындай. Неправильный болсо X коесуз да, cross. You just cross. Number бул сан берүү болуп калат. Сан берүү, либо орусчасын кайтсак болот? Нумерация берүү. Да. Номерлөө турарак, сан берүү же болбосо номерлөө.
коюм. Окей. Азыр болсо жазып бүтсөңүздөр. Listening and speaking. Look at the pictures. Картиналарды караңыз. Listen and number them. Угуп жана номер берүү. 1-ден 4-кө чейин. Мисал үчүн, рандомна биринчи жөнүндө история болушу мүмкүн. А сүрөт боюнча же болбосо С сүрөт жөнүндө болушу мүмкүн. Сиздер угуп, түшүнүп, андан кийин бул биринчи сүрөт жөнүндө сүйлөдү, бир номерде. Экинчи жөнүндө сүйлөдү, бул дини сүйлөдү деп номер беришиңиз керек. Хорошо, сейчас мен коеюн. Hi, I'm Mike. 1.2. Жакшы эле угулуп жатабы? Ооба. 1. Hi, I'm Mike. What's your name? Hannah. Sorry? Hannah. Okay. Who thinks that? Which picture? Which number it is? Do you think? Кайсыл сүрөт жөнүндө сөз болуп жатат? Ким түшүндү? See, that's right. Yeah, that's right. They are in the club and they are speaking, right? They are meeting each other. Hello, I'm Mike. Музыкада чыгып атат. Логикасын түшүндүңүздөр окшойт, Ооба. Андан кийинкиге өтө берели. Кийинкисинде уже токтобойм. 2. What's your phone number? It's 7894 132 456. Okay. See you on Saturday. Bye. Goodbye. 3. 3. Hey. Hi, Mum. This is Hannah. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Anna. My name's Hannah. Sorry, Hannah. 4. Hi, Mum. You're early. Hello, Mrs. Archer. How are you? I'm very well, thank you, Anna. And you? Fine, thanks. It's Hannah, Mum. Okay. Нургүл апчы, биринчи сүрөттө эмне жөнүндө сөз болду? Picture A. Биринчиде на английском, что ли, говорит? Если сможете, желательно на английском, да, конечно. Эгерде мындай кыргызча деле кошуп сүйлөсөңүз боло берет. It's not a problem. Биринчи неме боюнчабы? Но неле? Картина Суроо боюнча. боюнча. Ай, картина боюнчабы? На английском что-то не смогу. What's your phone? What's your phone number? Phone number. It is. Окей, телефон номери жөнүндө болду, Телефон номерин сурады. Булар таанышып, номерин алышты. Окей, that's right. Качанчы сан болду бул? 1 или 2 or 3 or 4? Скилды. Биз А сүрөтүнө кайсыл номерди бердик? Two, number 2, Окей. Бакчызде B сүрөттү кылган аракет кылыңызчы, B'ни. То есть азыр Просто опишите картину, что случилось. Не болду, анан кийин номерин айтып коесуз. Так. Вроде апасы балдарына бир нерсени сурап атат да. Окей. Mom, you are early today, деди. Апа, эрте келип алдың, деди. Бул девушкасы менен, походу, они сидели, что-то смотрели. Анан кийин экөө таанышышты, My name is Hannah десе, а бул аял болсо, Hello, Anna деп, атайын тийишти окшойт менин оюмчачы. Анна деп атат да, анан кийин. Жок, менин атым Анна эмес, менин атым Ханна деп. Ошентип айтты. Канчанчы номер болду?
B сүрөт. B сүрөт бул бул жердечи именно нумерация чута көрүнбөй атат да. Мына биринчи, экинчинин нумерациясы көрүнүп атат. Анан калгандар астында чута көрүнбөй калып атабы. Жок. Укканыңызда эмне деп айтты? Нумерациясын ал жерде караштын кереги жок. Бул так эле көрүнбөш керек. Укканда кайсы номерди айтты? Качан сүйлөдү? Бул үчүнчү, 3. It was 4, right? 4. 4 жөнүндө. 4 жөнүндө эле. Сини, Үмүт эже, вы попробуйте. Вы тут, да? Сиз бул жердесизби? Ооба. Ага. Си жөнүндө эмне жөнүндө сүйлөштү эле? Hi, I am Mike. What's your name? Hannah дегенби? Туура. Hi деп таанышышты эле. I am Mike. What's your Hannah? Hannah. Бул B. Жок, бул сүрөт C. Номер 3 болду, Номер 3. Номер 3. Акыркысын апче сиз кылып көрүңүзчү. Динеби? Дини. Так. Не болду? Последний, да, короче? Да, последний. Listen. Окей, бул жерде экөө таанышкан болчу. Анан кийин окей, бай-бай деп атканда апасы дагы эле буну Анна деп жүрөт экен да. Ошол жөнүндө сүйлөштү. Бул под номером D. Бул канчанчы номер болуп калды ушунда? 3. 3, Окей. Бир аз түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Бизде мектепте мынтип үйрөткөн эмес да. Баягы угуп нумерациялоо же болбосо мындай типтеги нерселерди кылып биз көнгөн эмеспиз да. Бул китепке көнүш үчүн 1-2 мындай теманы өтүшүбүз керек, анан сиздер өзүңүздөр көнүп каласыздар. Бул заданияны мындай кылат экен, бул заданияны мындай кылат экен депчи. Биринчи баарына эле кыйын, китепти баштагандачы. Ошон үчүн мындай кыжаат болбоңуздар, буга да көнүп кетесиздер. Азыр дагы бир жолу аракет кылайлы, чтобы больше понять. Башынан туура нумерация берген аракет кылыңыздар, ар бири өзүңүздөр. Хорошо? Например, бул спикерди айтып атат, 1.2. 1.2 деп атат. Биринчи башында көрдүңүздөр, мына жерде listening and speakingде биринчи заданияда муну кулакчалар турат. Көрдүңүздөрбү? Волны. Ушул бул listening дегенди түшүндүрөт, угууну түшүндүрөт да. 1.2 деген 1.2 деп айтып атат да. 1.2 заданиянын угуу аудиосу деп атат да. Понятно. 1 деп атат. Биринчи 1 деген номерди берди. Кийин анан сүйлөйт азыр. Hi, I'm Mike. What's your name? Hannah. Sorry? Hannah. Окей. Бул жерде нужно было что? Соединить, да? Именно биринчи спикер сүйлөдү. Биринчи спикер сүйлөгөндө Си сүрөт жөнүндө сүйлөдү. Они в дискотеке общаются, разговаривают, да, и таанышып атышат. Бул ошондо мына жерге биз number 1 деп жазышыбыз керек. Си деп турат, Ушундай логика менен подходить этсеңиздер, он очень легкий негизинен. Задание аябай оңой эле. Эми экинчисин угуп көрөлү. 2. What's your phone number? It's 7894 132 456. Okay. See you on Saturday. Bye. Goodbye. Окей, абже кайсыл картина боюнча? Да, картина. Ошондо канчанчы номер беребиз? Number 2. Number 2, that's right. Бул жерге 2 деп жазып атабыз. Кийинкисин угайлы эми. 3.
Hi, Mum. This is Hannah. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Anna. My name's Hannah. Sorry, Hannah. 4. Окей, бакчызды сиз кылган аракет кылыңыз. Кайсыл картина боюнча сөз болуп атат? B. It is Или D, yeah? G. D. Number 3. Number 3, that's right. Okay, кийинкисин Үмүт эже кылган аракет кылсын. Hannah. 4. Hi, Mum. You're early. Hello, Mrs. Archer. How are you? I'm very well, thank you, Anna. And you? Fine, thanks. It's Hannah, Mum. Okay, which number it is? Үмүт эже? Б картинкасына. Б картинасы жөнүндө болду. Good, that's right. Number 4. Number 4, that's right, that's correct. Эми мындай общий алсак, биринчи дискотекада таанышышты, же клубда, мына жерде клуб деп жазылып турат. Клубтан чыгып номерин алды. Номерин алгандан кийин on Saturday, суббота күнү үйүндө жолугушту, апасы менен тааныштырды. Андан кийин булар үйдө, мамасы келип калды. Ушундай короткий бир сюжет сыяктуу болуп калды. Okay. Now we are going to listen again. Дагы бир жолу калабыз. Listen again and complete the gaps. Боштуктарды толуктаңыздар дейт. Сиздерге жакшы көрүнүп атабы азыр мына текст? Ручка, тетрадь алып, өзүңүздөр жазган аракет кылыңыздар. Дагы бир жолу угуп, эмне деп айткандарын түшүнгөн аракет кылайлы. Окей, анда эмесе баштадык. 1.2. 1. Hi, I'm Mike. What's your name? Hannah. Sorry? Hannah. 2. Hi. What's your phone number? It's 7894 132 456. Okay. See you on Saturday. Bye. Goodbye. 3. Hi, Mum. This is Hannah. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Anna. My name's Hannah. Sorry, Hannah. 4. Hi, Mum. You're early. Hello, Mrs. Archer. How are you? I'm very well, thank you, Anna. And you? Fine, thanks. It's Hannah, Mum. Окей. Биринчини Үмүт эже кылган аракет кылабыз. Биринчи диалогто эмне деп сүйлөштү? Окуганча өзүңүз толуктоолоруңуз менен кошо окуңуз, Hi, I am Mike. What's your name? Okay. Hannah. Hannah. What's your name? Your phone. What's your phone? Болду. Бирөөсү жетет. Hi, Mike. Hi, I am Mike. What is your name болду, бул жерде? What's your name? What's your name? Good. Экинчисинде эмне деп айтты? Hannah. Sorry dedi. Sorry. Sorry. Hannah. That's right. That's good. Okay. Кийинкисин бакчада кылган аракет кылыңыз. What's your phone? Ооба. What's your phone number? What's your phone number? That's right. Good. What's your phone number? Okay, good.
То есть мына жерде номерде it's номерди айтайынбы? Айтсаңыз деле болот, болбосо 4-күнчүсүнө өтө бериңиз. Боштуктан. Мен айтайын. Азыр жездем аракет кылып көрүңүз, же бош калып калды беле? Бош калып калыптыр да. Ага, андан обжет сиз продолжайте. Okay. See you on Saturday. Bye. Goodbye. Hi, Okay. mom. Hannah. Hi. Hi, mom. It is the Hannah. Алтыда не болду эле? Алтынчы. Hello болчу, э? Hi, mom. This is... Hello. Hello, that's right. Nice to. Hello, nice to meet you. Nice to. Nice. Hannah. Жетинчи. Эмне болду? Nice to Hannah dedi öyle gayra. Nice to meet you, eh? Meet you. Meet you. Meet you, Anna. Now my name is Hannah. Sorry, Hannah. My name is Hannah. That's right. Good. Ümit Ece. Sorry, Hannah. Hi, mom. Hi, mom. You are. You are early. That's right. Hello. Hello. Hello, After. After. Mr. Arthur. Mr. Arthur, how are you? How are you? How are you? How are you? I am very well. I am very well. And you? I am very well. And And you? you? And you, Anna. And you are. And you, Gingelot. I am very well. I am very well. Эмне болду, абже? How are you? How are you? Жок, бул жерде I'm very well. Thank you болчу. I am very well. Thank you. Thank you. Thank you, Anna. You, Anna. Thank you, Anna. And you? And you. Hannah. Dey bele? Net. Good. Very well, thanks. It's Hannah, mom. And you? Окей, мен да бул жерде пропустила, оказывается. Азыр сразу докажем. And you? Fine, thanks. It's Hannah. Окей, fine, thanks дептир, э? Хорошо. Fine, thanks. Окей, fine, thanks. Окей. Бул greetings деп коет, таанышуу же болбосо, э? Бул баштапкы этапта биз эмне деп колдонобуз? Эң маанилүүсү бизде what is your name, э? What is your name? Бул жерде кыскача эмне деп жооп берсе болот? My name is, let's say, Maria. Okay? Or I am Maria. Эко теңи окшош. Еще дагы бир формасы бар. Hello, э? Hello менен hi. Эко окшош значение имеет. Бул жерде кандайын кааласаңыздар, ошону тандап сүйлөшө бересиздер. Эгерде бир нерсени укпай калсаңыздар, кайталап коесуңбу деп айтыштын кереги жок. Укпай калсаңыздар, sorry деп мындай интонацияны коюп, суроону кайталап кое аласың деп деген маанини берсе болот да. Sorry, кечиресиз деп эле койсоңуздар, ошондо мындай туура эле болот да. Sorry дегенди көбү кечирип кой деп дагы которулат. Мисалы үчүн I am sorry десеңиз, кечирим сурайын деген, кечирип койчу мени деген болот да. Анан кийин еще есть excuse me, э? Прощение. Баягы ыр дагы барбы? Excuse me, эмне дегенчи. Ошол сыяктуу эле. Excuse me дегенде
бул эгерде бир адамдын көңүлүн сизге бурдурушту кааласаңыз, мисалы үчүн жолдо баратасыз, бир жерге барышыңыз керек, таппай атасыз да. Анан кийин excuse me же болбосо французчада дагы бар pardon, англичаниндер деле колдонот бул сөзүчү. Pardon деп, pardon же болбосо excuse me, кечиресиз, жолду айтып берип каласызбы? Мисалы үчүн ошол учурда excuse me колдонулат. Кечирип коюңузчу деп, бир адамдын көңүлү сизге бурдуртканды кааласаңыздар. Sorry дегенде кайталап кой деген маанини берет. I am sorry деген мени кечирип кой деген. Кечирип кой деп эки тем которулат. Excuse me дагы, I am sorry дагы. Бирок колдонуу месталары вообще башка. Дагы эмне болду? What is your phone number? Тоже важный моменттер. What is your phone number? Телефон номериң айтып аласыңбы? Да. Анан бул жерде да бир өзгөчөлүк бар. Биз номер айтканда 555 деп айтабыз, көбүнчө. Булар ар бир санды бирден айтат. Мисалы үчүн өзүңүздөр деле уксаңыздар керек, мына жерде номерди айтып атканда 7894. Ошентип айтты. Анан zero бар, 0 это zero, на английском. Булар O деп айтат. Мисалы үчүн номериңиз 0555 болсо 0555 деп айтат. Ар бир тамгадан айтат, анан zero деп айтпайт. Zero деген 0 да, 0 деп айтпайт, булар O деп айтат. Ошол өзгөчөлүгү дагы бар. Анан кийин бул жерде дагы бир форма бар. Bye bye. Же болбосо see you on Monday. Monday канчанчы күн болуп калды? Канчанчы күн болот? Понедельник. Monday, Tuesday, анан кетет. See you деген понедельникке чейин көрүшкөнчө. Понедельникте көрүшөбүз деген сөздү түшүндүрөт. See you on Monday, see you on Saturday деде. Анан кийин дагы бир нерсе бар. Дни недели всегда пишутся большими. Нужно еще запомнить. Да, всегда чоң таңгамен жазышат. See you on Saturday. Субота көрүшкөнчө, субота көрүшөбүз. See you. Bye bye деген бул пока-пока. Же болбосо goodbye. Экөөнүн мааниси окшош эле. Goodbye. Хорошо. Андан кийинки бизде уже диалогто эмне кетти? How are you? How are you? How are you деген не деген эле? Как твои дела? Как ваши дела? Ага, как твои дела, как ваши дела? Еще один момент. Буларда ты и вы юну түшүндүрөт, Кийин биз сабжекттерди дагы өткөндө дагы түшүндүрөм. Бул жерде бизге кыргыздарга окшоп сиз миз деген жок. Булар сен болду. Ошол сен сизсиңби деп булар уваженияны через сиз менен көрсөтпөйт да. Анан кийин ошончо how are you деп сен деле сиз деле деп которулганы туура. How are you? I'm fine. Бул жерде диалогто айтты. I'm fine. Thank you. Thank you. I'm fine. Хорошо. Бул эми бирок начальный формата, да? Хорошо дегенди которулат. Нормально, отлично. Бул альтернатива кылып I'm good. Not bad. Ушул альтернативаларды колдонсоңуздар болот. I'm good. I'm fine. I'm good. Not bad. Анан бул жерде дагы бир момент бар. Бизде кыргыздарда кандайсың десе, бүгүн аябай жаман сезип атам өзүмү, бүгүн настроениям жок деп биз ачык эле айта беребиз го. Буларда ошондой бир мындай этика жок да. Булар мындай нормально, жаман эмес деп эле, ушинтип эле очень закрыто эле жооп берип коюшат. Мындай жакшы деп эле көрсөтүпчү өздөрүнчө. Эми жакын эле бирөөсү болсо эле мындай ачык айтышы мүмкүн. Бирок в целом сиз көчөдөгү эле бирөөгө мындай өзүңүздүн ненавистиңизди же бүгүнкү настроенияңыз жаман экенин булар көрсөтүшпөйт. Настроенияңыз жок болсочу. Булар кантип көрсөтөт? Сен менен сүйлөшпөйм деген. Булар көбүнчө просто наушники тагып алат. Ошондой наушники тагып алган адамды көрсөңүздөр, лучше к ним не обращаться.
Да эми бул ошондой бир этикасы бар да. Я наушники ношу, чтобы меня не тревожили деген бир немен месседж мындай сообщенияны да беришет да адамдарчы. Ошон үчүн бул жерде всегда күлүп жүрүп, ошондой бир атмосфераны жаратат да, эгер ошондой өлкөлөргө кийин барып калсаңыздар. Ошол дагы бул жерде how are you Not bad деген неплохо дегенде? Неплохо, да. Not bad. Бул жерде I'm very well деп дагы жооп бериптир. Very well. Very well. Бул отлично деп дагы түшүнсөк болот. I'm very well. Not bad. Thank you. Анан бул жерде бизде кыргыздар үчүн аябай рахмат деп айтуу кыйыныраак, Бизде мындай этика көп деле жок негизинен. Рахмат депчи. Бул жерде кичинекей нерсе болсо эле рахмат, thank you so much, thank you very much, thanks деп көп колдонушат да. Thank you'нун альтернативасы thank you, thanks, болбосо thank you very much. Чоң рахмат деген түшүндүрөт. Thank you very much. Чоң рахмат. Thanks. Коротко. Thank you. Это көпчүлүк адам колдонгон сөз. Thank you. Thank you. Хорошо, анда бүгүнкүгө ушул диалогту мен группага жөнөтүп коём. Я сюда себе. Окей, я себе забрала этот текст. Хорошо. Анда буну өчүрүп атам. Окей. Азыр 1 минутадан аз калды. Кайрап переподключитесь, Хорошо. Я тогда сейчас выключаю полностью. Я вам ссылку отправлю. Окей, азыр биз альтернативаларын түшүндүк, Мисал үчүн hello, hi деп, мисал үчүн. Азыр бул C заданияны кылган аракет кылайлы. Complete the gaps with the word from the list. List деген, именно list деп түшүнөбүз, список дегенге түшүнүккө келет. Толуктагыла боштуктарды дейт, Кайсыл сөздөр менен? Бул жерде көргөндөй эле fine, hi, I'm, thanks, bye, ушул сөздөрдү бул сөздөр менен толукташыбыз керек экен. Нургүл ажа, биринчисин кылган аракет кылыңызчы. Hello. Hello. Жанагы сүрөт боюнча булар? Жок, сүрөт боюнча эмес. Бул жерде Hello, hi. Hi, that's right, good. Okay, экинчисин да кылган аракет кылыңыз өзүңүз. My name is I am. I am, that's right, good. Okay, бакыт жүзде, үчүнчүсү. Very well. Fine. Fine, that's right, good. Fine, good, not bad, Үмүт эже кийинкисин кылган аракет кылыңыз. Thank you. Thanks. Good, that's right, thanks. Бакыт жүзде акыркысы. Goodbye, bye. Goodbye, bye, that's right. Bye. Goodbye, bye. That's good. Perfect, well done. Okay. Бул жерде дини кылган аракет кылайлы. 1.3. Listen and repeat some phrases from the dialogue. Copy the rhythm деп атат. Listen деген угуу, repeat деген сөздү жазып аласыздарбы? Бул керек болот бул сөздөр. Repeat, повторять. Угуу жана кайталоо. Азыр определенный бир дистанциясы менен айтат. Азыр 1.3. What's your name? Мына логикасын түшүндүңүздөрбү? Угуу жана повторить деп атат. Повторить дегенден кийин what's your name дегенден кийин бир канча убакыт бош эле турат, туурабы? Ошол учурда сиз кайталашыңыз керек. What's your name деп. Окей? Окей. Анда баштан баштайлы. 1.3. What's your name?
What's your name? What's your phone number? What's your phone number? See you on Saturday. See you on Saturday. This is Hannah. This is Hannah. Hannah. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? How are you? I'm very well, thank you. I am very well, thank you. And you? Fine, thanks. Fine, thanks. Fine. Окей, азыр болсо, анда биз төртөөбүз бирге бир диалог кылайлы. Hello, Нургүл. Hello, Maria. Hi, Maria. No problem. How are you, Бакыт? I'm fine, Бубуш. Fine. Thank you. Диалогту хорошо. I'm fine дедиңиз. Менен сураганыңызда вы можете не обратно, дагы how are you дебейли, просто and you деп койсоңуз сурамага келип калат. How are you, Бакыт? I'm fine, and you? Oh, thanks, I'm great. Umut, how are you? Hello, Bubush. I'm fine, and you? I'm great, thank you. Nurgul, nice to meet you. Nice to. Nice to meet you деген. Таанышканыма кубанычтамын. Сиз не деп койсоңуз болот? Сиз жооп бергениңизде. Nice to meet you. Кошуп коесуз. To'nu. Мен дагы дегенде, дагыны түшүндүрөт, мына to деген. Nice to meet you. Таанышканыма мен дагы кубанычтамын деген түшүндүрөт. Дагы деген немени берет. Хорошо. Okay, Umut, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, that's great. What's your name? Абже сизге? My name is Nurgul. Okay. What is your phone number, Umut? Seven. 773 11. Okay, boleret. Okay, no problem. Okay. Nurgul, what's your phone number? It is 772 883 1583. Sorry? Кайталайм. 772 83 1583. Okay. Nice to meet you, Бакыт. Nice to meet you. Nice to. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. What's your phone number? My phone number 770 H56161. Oh, sorry. H56161. Okay, that's great. Nice to meet you. And to see you on Friday. Пятница жолугушканча деп атам, Не деп жооп бересиз? See you on Friday? Of course. Goodbye. Yes, goodbye, bye-bye. Либо see you on Friday. Goodbye. See you on Friday. Хорошо. Үмүт эже менен менен болсун Бакыт жезде Нургүл эжем экөөңүздөр диалог куруңуздарчы, биринчи сиздер. Hi, Bakıt. Hi, my name is Nurgul. What's your name? Hi, Nurgul. Nice to meet you.
Хорошо. Мындай бир логика бар. Nice to meet you деген бул көбүнчө кетерден мурун уже диалог бүттү. Анан кийин уже бай-бай дегенде колдоно турган бир фрейз да. Мындай Приятно познакомиться с вами дегенде. Да, приятно было с вами познакомиться, до встречи. Ошондой, да? Ошон үчүн башында телефон номерин сураңыздар, кандайсыздар деп общий сураңыздар, башынан баштап коюңуздар. Hi, my name I am Nurgul. What's your name? My name is Bakit. I'm Sorry? fine. My name is Bakit. I'm fine. How are you? What's your number phone? What's your phone number? What's your phone number? Abje? It is 772-831583. Okay, see you on Saturday. Okay, nice to meet you, Geltat. Nice to meet you. Nice to meet you, Nurgul. Bye. See you on Saturday. Nice to meet you too. Bakit. Okay. Bye-bye. That's great. Bye-bye. Okay, good. Goodbye. For the first time, that's great. Биринчи жолкуга өтө жакшы. Okay, Үмүт эже көз кылып көрөлү. Hello. Hello, I am Umut. What's your name? I am Maria. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am great. Thank you. And you? I'm great. Thank you. What is your phone number? It is 771. Okay. Meniki surаңыз эми. Меники сурап көрүңүз. What's your phone number? It is 7894132456. Nice to meet you, Umut. Nice to meet you. Too. See you on Friday. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Хорошо. Биз основной таанышууну үйрөндүк бүгүн. Сиздердин домашнее задание катары мен в группу отправлю. Жездеме, скорее всего, отправлю. Жездем вы поделитесь, да, сиз жөнөтүп коесуз калгандарга. Бул workbook. Workbook тоже обычный, но только он закрепляет, да? Эмнени түшүнсөңүздөр, ошону мындай закреплять этет. Бул жерде пока что greetings эле болгондуктан көп деле кылыштын кереги жок бүгүнкүгө. Пока что сейчас сиздердин тапшырмаңыздар. Your homework is page 5, страница 5, page 5, exercise C, D, okay? C and D. C and D-ни кылып туруңуздар, page 5, exercise C and D, okay? Мен дагы жазып коем. Калганын биз эртеге санашты, кийинки пятницага санашты, анан subject'терди үйрөнөбүз. Анан бул жерде useful words and phrases деп бул жерде жазылып турат. Көрүп атасыздарбы? Bye, fine, goodbye, hello деп. Ушуну сөзсүз жаттап келиңиздер, кийинкисинде кантип жазылыштарын да жаттап келиңиздер. Кийинки штобу мындай шатыратып айтып калганычы. Hello, hi деп свободно, окей? Ич арадагы мындай практика кылыңыздар. Окей, анда бүгүнкүгө все. See you on Friday then, okay? Okay, goodbye. Okay, bye-bye. See you on Friday.